Позитивдүү психология узак жашоонун ачкычы экенин аңсыңары жалаң гана жакшы, жагымдуу нерселер менен өзүбүздү азыктандыралы демекчибиз. Ооба. Ал эми биз бүгүнкү экстрим аттуу темабызга байланыштуу дагы бир конокто чакырдык эле. Ал конокту тааныштыралы. Эрежес эр урушта өзгөчө мыкты мастер-класс жолсо мыктылыкты көрсөтүп келген көптөгөн мисалы өткөн чемпионаттардын чемпиону деп койсок болот. Кыргызстандын сыймыгы Нургазы Балтабаев биздин студиябызга келди. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Спортчулардын таңы эмне менен башталат? Эртең менен чуркайбыз деп эле кирбейсиз. Жүгүрөбүз, разминка кылабыз. Канчада турасыз эртең менен? Эртең менен мен 4:30 турам, 4:30 турам. Намаз окуп, анан спорт менен бир аз машыгып, разминка кылып, жүгүрүп. Анан ошо. Күнүнө канча жолу машыгасыз? 2 жолубу, 3 жолубу? Күнүгө 2 жолу машыгабыз. Анан бойго жакын 2 жолу машыгабыз. Анан бойдон өткөзүп алгандан кийин уже көңүл тоок болуп, бир аз эс алганга бир маал эле кылып, бир убакта турабыз. Бул жакта сиздин баягы мээнет менен өзүңүздүн баягы мыктылыгыңыз менен алган кубоктор турат, курт турат, медальдар турат. Ушулар тууралуу сөз кылып кетели. Ушулардын арасынан эң алганга кыйын болгону, ушу жетишке кыйын болгону кайсынысы болду? Бул кубоктардын арасынан бул жерде медаль болгон эң алыш. Себеби бул чемпионат мира өткөн Казакстанда. Бул жакта барбы? Чемпионат, дүйнөлүк чемпионат бул. Кана бизде катмап көрөлүчү? Чемпионат мира. 2017 дүйнөлүк эрежес эр уруш боюнча өткөн World жекпе-жек Championship Атырау Казакстан дейт. Казакстанда болгон экен. Анан ал жакта сиз ушул медальга ээ болгонсуз. Анан бул медальга чейин канча өзүңүздүн каршылашыңыз менен урушкансыз? Бирөө мененби, экөө мененби? Кандай болгон бул жакта? Жок, ошол бойдобу? Ошол бойдо. Муну алыш үчүн 3 балам менен урушканмын. Россиялык немеден Якутия, анан Өзбекстан, анан бир казак менен урушканмын. Буюрса жеңип, баарын жеңип. Үчөөнү жеңип, андан кийин ушул медальга ээ болгонсуз. Ошондо кандай бир күндө үчөөнү чыгасыздар, кандай болот? Чемпионат мира болгондо бир күндө болбойт. Күнүгө бир эле бой болот. Бир бойдон. Өзү 4-5 күн болгон, бир жумага болгон ошондой. Бир күндөн бой өткөзгөндө ошо акыры финал болуп 4 күнгө чозулган бой өзү. Буга чейин эс алып, нарапара убакыт кеткенде. Медальдан сырткары акчалай сыйлык дагы болгонбу? Акчалай сыйлык. Негизи эле эрежес эр урушта Кыргызстанда. Кыргызстанда акчалай сыйлык аз коет. Азыраак коет. Казакстанда канча? Казакстанда болгон ушулга? $2000 койгон буга. Ошо утканбыз буюрса $2000. Жакшы. Атаандашыңыз менен негизи ушу мелдеште мен таң калып берем да, ушу эрежес эр урушка катышкан спортчуларыбыздын мындай денеси оорубайбы же кандай болот, калыстар тобунун мүчөсү токтобойт да. Аягына чейин, негизи кандай же болбосо ошо соккуларды сезбей каласыздарбы? Бизде мындай неме болот. Биринчи жүгүрөбүз, разминка кылабыз, разминка кылганда эч жериң оорубай калат да, баардык денең жумшарып, разминкадан кийин эч нерсени сезбей каласың. Анан залда биз жөн эле отработка кылабыз, анан бойдо өзү неме болот да. Бойдо билинбей калат. Соккудан кийин эсинде жоготуп койгондор болот атпайбы? Анда кандай? Эс үчүн жоготуп коет го. Ооба, анда Анда деле оорубайт, өзүңө келип каласың. Мен ойлойм, бул баягы биз ал экстрим тууралуу сүйлөшүп атпайбызбы айжан? Бойго чыкканда бардык эле спортсменде, бардык эле спортчуда мындай коркуу сезим болсо керек, Мисалы, кандай болуп калат? Утамбы, кандай болот? Кайсыл бир соккуга утуш келип калып, жыгылып калбаймбы, өзүмдү жоготуп койбоймбу деп, анан бирок чыккандан кийин баягы бир сокку тийгенден кийин эч нерсени тоготпой, мындай түздөн түз барып эле өзүнүн максатына жеткенге аракет кылды. Ошондойбуздар да? Жок, эми 5 кол тең эмес. Ар адам аркылуу да. Мен мисалы үчүн өзүм айта кетсем, рингке чыккыча да, рингден
спортумду аттагандан кийин анан өзүмө келем да, ага чейин баары бир сапельниң сылабый болобу, күчтүү болобу, баары сүрү болот да, бойдун сүрү болот өзүнчө. Анан рингтен киргенден кийин ким болот, ал фаркы жок болуп калат. Анан мисалы ошол мелдеште жанында көрүүчүлөр келет да, балким ата энеңиз келет, балким атаңыз же балким сүйлөшкөн кызыңыз келет, алар көрүп олтурат күйөрман катарычы, алардын кыйкырганы же алардын олтурганы ошол мелдеш учурда оюйго келеби, ошол спортчулардын оюна келеби, бул жакта бул олтурат эле депчи? Менде биринчи түшүп жүргөндө бул спортко ошондой сезим келет эле да. Азыр келип мен карап отурат, уят болуп калсам эмне болот дегенчи. Анан кийин көп өткөн сайын муну спортту көп тренерлерди өткөзгөн сайын андай сүр жок болду да, негизичи. Настройду коюш керек, утуш керек. Ошол эле болуп калды да, сырттагы адамдарды унутуп калуу. Анан эстей берсең аларды сүрдөп жанагындай жеңилип каласың. Слабый боладан дагычы. Жана Айжан айтмакчы, кесиптешим айтмакчы, биз баягы кинолорду көрчү элек кичине кезибизде. Анан жанагы жеңилип келип, ушундай болуп жатып калып, анан көзүн ачып караса, жанагы сүйгөн кызы тур деп, же болсо атасы турду болсо, жана тура калып тигин уруп деп, ошол сыяктуу болуп атат да. Ошону эстеп кетпедим. Анан спортчулар эми баягы машыгып жүрүп, ушинтип чыгып жүрүп, көп нерседен коркпой калышат дейт да, баягы уруштан деле, кайсы жерден. Анан бирок башка нерседен коркушу мүмкүн дейт. Балким бир курт кумурскаданбы, же балким бир жаныбарларданбы. Сиз эмнеден коркосуз? Фобия. Барбы мындай? Корккон нерсеңиз? Жок, биз коркпойбуз эч нерсе. Жок, сиз күлүп калдыңыз, коркосуз бир нерсе. Калп айтпаңыз деп. Жыландан, чычкандан коркуу андай жокпу андай? Жок, эч нерсе. Фобия деген болот да, болбойбу, Коркпойт экен. Коркпойт экен, эр жүрөк турбайбы. Анда өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз, кайсыл айылда чоңойдуңуз эле, балким шаардабы, кайсыл жерден болосуз? Мен Ош областынан Өзгөн району Красный Маяк айылынан болом. Ошол жерде туулуп, өсүп чоңойгонбуз. Кичине кезиңизде машыгасызбы? Биз кичинебизден биринчи баштаган спортубуз кыргыз күрөш болгон. Ошо Өзгөндө кыргыз күрөш бир 2-3 жерде эле болсо, бири Красный Маякта. Ошондой эле 4-класстан баштаганбыз кыргыз күрөштү. Кыргыз күрөштөн кийин анан грэплингге өттүк, грэплинг күрөш менен машыгып. Бул жакка келгенден кийин, Жок, Россияда кылып жүргөнбүз. Россияда. Россияда кылып жүргөнбүз. Анан смешный. Демек, сиз бул спортко Орусиядан баштап, анан келип баштагансыз. Ошол жактан келип баштаган. Нургазы, өзүңүз жогоруда айткандай эле, мисалы азыркы ошол ММАдеги негизи эрежесиз эр уруштагы спортчулардын көпчүлүгү мурунку ошол эле грек-рим классик күрөш болобу же вольник күрөш болобу, ошол күрөш менен машыккандар болот дагы, ал жактан жыйынтык көрсөтө албай, анан бул жакка ооп кетет да, ошо эрежесиз эр урушту тандап кетет экен да. Алардын айтымындачы, сизде кандай? Негизи ушундай болушу мүмкүнбү? Же болбосо, мисалы кичинесинен эрежесиз эр урушка барып аралашкандар жок болсо керек, кийин кызыгуу болобу, же болбосо мындай мелдеш катары көрөбү? Жок, бизде мындай болгон, бизде так. Биринчи кыргыз күрөштөн баштаганбыз. Кыргыз күрөштү дальше алып кетсек болот эле, бирок жашыбыздан жанагы Ван Дамдын киносун көрүп, жанагы немелердин киносун көрүп, уже кызыгып, настрой ушул жакка өтүп кеткен да, бул жак чоңойсом. Ван Дамдын кинолорунан таасирлендиңиз, ошону мындай болобуз, чоңойсок мындай болобуз деп. Анан кийин кыргыз күрөштү алып кете албай таштап койгон жокпуз. Настрой ушул жакта эле да өзүчө. Анан айылда жүргөндүктөн ал жакта шарт жок, бул жакка катышканга. Анан ушул жакка өтүп кеткенбиз, Россияга баргандан кийин баштаганбыз бул спортту. Спортчулардын көпчүлүгү уялчак болот дешет го, кошуласызбы ошого? Кошулам. Өзүм уялчакмын да. Өзүм уялчакмын. Анан эми биринчи октагонго чыкканыңыз, биринчи рингке чыкканыңыз, профессионалдуу спорт ушул түрүнө эрежеси эр мушташка чыкканыңыз качан болду эле? Биринчи чыккан Россияда чыкканмын. Сүрдүү болгон аябай. Себеби биринчи неме күрөшүп эле жүргөндүктөн только күрөш менен утканбыз бирсе. Башында эле утканбыз биз. Сиздин мисалы эрежеси эр урушка чыгып жүргөндөр бир гана мисалы бокс түрүн эмес, балким спорттун көптөгөн түрүн биргеликте алып кетет. Сиз кайсыл түрлөрү менен машыгасыз? Кайсы түрлөрү менен сиз ушул эрежеси эр урушка катышып жүрөсүз? Мен кыргыз күрөш күрөшөм. Азыр кылган немем да.
кыргыз күрөш, рукопашный бой, грэпплинг, дагы неме? Боевой самбо, смешный борство мен тренировка кылам да азыр. Демек, Ошолорго түшө берем, соревнования болсо, джуджутсу, баарына чам ушул аталган спорттун түрлөрүнөн мисалы чемпионат болсо түшө берет экенсиз демек, түшө берем. Мына ар тараптуу турбайбы? Ар тараптуу бир гана эреже себеш эмес, Анан сиз бул спорт менен баягы бир тууганыңыз менен дагы машыкканыңызды билебиз. Экөөңүздөр агаңыз, Ооба, агабыз биздин. Ал биринчи баштады белесизби? Ал баштаган биринчи. Аганы көрүп инесет болуп турду, Ооба, аганы көрүп инесет болуп, биринчи баштаган аларды көрүп, анын биринчи биз кичине болчук да, эми бесибиз деле боюбуз деле кичине болчу. 75 кило болсо, мен да чоңойсом 75 кило болуп калсам, ушундай сиздей здоровый болсом деп жүрөбүз. Азыр буюрса азыр 80 килобуз. Сиз азыр бойдоксуз, Азыр Спортчулардын көпчүлүгү кийин балдарындагы ушул спортко аралаштыргысы келет да, кийин балалы болгондо, мисалы, кызыңызды спорттун кайсы иримине бермекчисиз? Кайсы иримге берет элеңиз? Балаңызды спорттун кайсы түрүнө алып барат элеңиз? Аларды дагы эрежесиз урушка балким. Жок, мен Азыр кыялдан өтө эле. Мен уулду болсом, анда биринчи жана гимнастика болот го. Гимнастикага берет элем, себеби гибкий болот да. Уулуңуздубу? Уулуму. Аны назик кылат белемиз. Жок, бир аз жумшарыш керек да, гибкий болуш керек. Башында, Башында. Андан кийин классик күрөшкө берет элем, себеби мисалы үчүн Конор деле гибкий, аша гибкий да. Ошолор сыяктуу биз деңгээлге жетсек, бизден дагы жогорураак деңгээлге жетсе деген ойдобуз. Кыздуу болсок, буюрса, эми кыз баладай болгону жакшы, кыз бала. Спортко аралаштырбай, буюрса, жакшы тарбиялап. Азамат, жакшы тилектериңиз бар. Анан азыркы учурда бизде Кыргызстанда ушул спорттун түрү аябай өнүгүп атат. Башка чет мамлекетке барып дагы биздин намысыбызды коргоп келип атышат спортчулар. Сиз алдыга койгон пландарыңызда барбы? Мисалы, Орусияга барыш, балким башка чет мамлекеттерге барыш? Ооба, бизде буюрса эме агайым тренерим Эмил Токтогонов. Буюрса Кореяга бойго сүйлөшүнам дейт. Бойдо контракт түзөбүз буюрса. Ага чейин вефтин поясын коюп беребиз деп атат. Вефтен көп эле бой өткөздүм буюрса. Курга, даяр уже. Кийинки боюм буюрса курга, курдан кийин дагы бир организация бар, Михислат деген чоң жакшы организация. Аны дагы поясын коюп беребиз деп атат. Ал жерде дагы финалдамын да буюрса. Аны коюп берсе, анан четке буюрса контракт түзүп кетебиз буюрса. Жакшы. Сизге чоң рахмат айталы. Албетте баягы сүйлөшө турган болсок, бере турган болсок суроолор деле көп эле, бирок убакыт чектелүү болду. Ошондуктан студияга келип бергениңизге чоң рахмат айтабыз. Мына мен ойлойм, бул алган сыйлыктарыңыз бир гана бул эмес болсо керек. Үйдө аябай көп болсо керек. Сыйлыктарыңыз көбөйө берсин. Кыргызстандын намысын, Кыргызстандын желегин желбирете бериңиз. Буйруса, сизди баягы чет мамлекеттерден да көрөлү. Чоң рахмат. Ийгилик, ыраазычылык сизге. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, студиябызда конокто эрежеси уруштун бир жолку канча жолку чемпиону Нургазы Балтабаев болду. Ал эми биз программабызды алга карай улантабыз.